Искусственный бойго бүтүрүүгө кандай каралат? Шариятта же күйөөсү туруп балалуу боло албаса деп. Жасалма бойго бүтүрүү деген сөз бул боюнча атайын карын эне кайгысы деген биздин чоң макалабыз бар, Play Market'te бар, окуса болот. Анан эми качан эгерде ошол жубайлардын ортосунда никеси бар жубайлардын ортосунда балалуу болбогон себептен ажырашуу коркунучу келип калса, ошол убакытта гана эркектин уруктугун алып аялга салып койсо болот. Анан тиги Алла Пугачевадай болуп бирөөнүн баласын алып келип салып алып же дагы бирөөнүкү бирөөгө берип койсо, бул такыр туура эмес. Бул шарият боюнча зына болуп эсептелет да. Көчөдөн эле бирөөнү уруктун алып келип салып алса, ал уйларга туура келет, бирок адамдарга туура келбейт. Анан экинчиси бирөөлөр бар, эки баласы бар бешеке. Үчүнчүсүн туйум деп ошон салдырам дейт, анан салдырам деп көчүгүн көрүнгөндү баарына көрсөтүп чыгат да, бул арам шарият боюнча. Бул авретти көрсөткөн болбойт. Ал көчүгү көрүнмөйүнчө ал болбой турган маселе аялдык айрыкча. Ошондуктан ал жана үй бүлө бузулат деп калган гана шартта ошондо өзүнүн эрин уруктугун алып аялга салса болот. Мусулман же мусулман эмес болсо да аялдардын өзүнүн астында. Жана ошол күйөөсүнүн уруктугу салынып аткандыгына гарантия берилиш керек. Болбосо алар күйөөнүн уруктугу начар болсо башка бирөөнүкү салып деле натыйжа берген учурлар бар экенин мен окуп калып атам. Ошон үчүн ал жаман маселе. Дагы бир маселе, эгерде Кудай Таалам бирөөгө бала бербесе, ага нааразы болбош керек. Анткени балалуу болуу парз эмес бул учурда. Булар жакшы жашап деле тиричилик кылса болот, анын сөзсүз түрдө перзенттүү болуу шарт эмес. Перзенттүү болуу сүннөт, ошол перзенттүү болууга мүмкүнчүлүк берилгендерге. Берилбегендерге ал Кудайдын тагдырына каршы чыккандай болуп издеп барып көрүнгөн жерге этегин ачып көрсөтүп, анан бала туюм дебей эле ошол адамдарга тарбия бере берсе болот. Канчалаган баласы жоктор бар, тарыхта калган канчалаган баласы бар, бирок тарыхта калбагандар толтур. Ошон үчүн адам кичине бир жогорураак ойлонуш керек бир маселелерде. Ай, рахмат. Эми мындан артык жеткирүү айтуу болбоштур. Рахмат сизге. Жеткирдиңиз менимче. Эми ушу сөзүңүзгө Кудай береке берсин дагы. Шарият боюнча өз атамдын фамилиясын багып чоңойткон атамдын фамилиясына өзгөртсөм болобу? Жок, болбойт. Ар ким эме не деген жанагы ала койду бөлөк кылган жүккө жарабайт дегендей эле сөз булчу. Ар ким өзүнүкү менен жүрүш керек. Анан бирок кээ бирлер чектен чыгып кеткен дагы башка бир ата десең болбойт экен дейт. Эми ата деп урматтап кое бересиң. Башка бир ата деген болбойт. Элге барып атаң ким дегенде атам Эшматтан Ташмат деп айткан ошол болбойт. Бирок бирөөнү урматтап ата апа олтуруңуз деп айтканда мындан шарият бузулбайт да. Бирөө автобуста ата деп койдум, эми күнөөкөр болдум, канча истигфар айтам деп сурап келгендер болуп калатчы. Ошол хадис түшүнбөйт. Анткени хадисте айтылат да, өзүнүн атасы эмес, башка бир атага өзүн таандык кылып, ошол атам дегендерге буларга жамандык болсун деген хадис бар. Ошон үчүн жана келген келиндер күйөөнүн фамилиясын өткөн шарият боюнча туура эмес. Ар ким өзүнүн атында калыш керек да. Келинди өткөзгөн туура эмес фамилиясына эркек адамдар. Ал ошо никелеп өзүнүн атына фамилиясын дагы бере турганда аны менчик эмес да. Ал адам, анын өзүнүн аты бар, фамилиясы бар, жөнү бар. Анан бияка келсе эле баланчанын келини деп айтпай. Келини болсо болот. Келин деген кыз деген сөз эмес. Келин жарай берет. Анан бирок Паланчаева деп өтүп алат го келип туруп, чоң атасынын атына. Эми ал орусча да. Орусча ошо туура эмес да. Бизде өтүп кеткен бардык эле. Келин деген жарай берет. Сарбагачтын келини десе жарай берет. Келин анысы. Анда келини деген статус өзүнчө биз мыйзамга киргизишибиз керек экен. Анын үчүн киргизиш керек келин деген сөздү. Никесиз 2 балам бар, мага кандай күнөө жазылат? Эми сен тообагыл, Аны ошо топуракка онап тууган жериң жок, ошол тууп алган эриңи таап келип никелетип алсаң андан бетер жакшы болот. Ошого улай эле никесиз төрөлгөн балдар жөнүндө. Аларда айып жок, аларды айыптаган болбойт, бирок никесиз төрөлгөн балдар падыша болсо болбойт, имам болсо болбойт, муфтий болсо болбойт, эл башкарса болбойт деген сөздөр бар, китепте айтылынат. Анан мен ушуну көп издедим бешик. Анткени ошентейин десең бу эстер деген Эсил Кайран эстердин доорунда никеси бар аз эле болуп, бүт эле ошо никеси жоктой төрөлүп калган учурлар көп болгон да. Анан сен баарыбызды башкаргандардын көп эле никеси жок төрөлүп калгандар экен да, Кудай сактасын. Анан ошентип бир 6 ай окудум ушуну. Көрсө ошол никесиз төрөлгөндөр адатта тарбияга чукак болуп калат экен да буларчы. Тарбия алынбай калып, илимден кабары жок калып, бейнамаз болуп, бетин жуубай, ошентип бейнамаз болуп калышат экен. Ата жок, тарбия берилбей калат деген сөз экен. Ошон үчүн эгерде никеси төрөлүп калса деле, тооба кылып, анан ошого жакшы тарбия берсе, анда жакшы эле болот деген айтабыз да, насип кылса. Орозодо бирок никеси төрөлгөн бала баары бир зээни пас болот дейт. Түпкүлүгү барып мындай бир ошол тарте берме жери болот дейт да баары бирчи. Нике менен төрөлгөнүн берекеси такыр бөлөкчө. Мен ойлойм, улуу окумуштуулар, башкалар кыйындардын түпкүлүгүндө бардыгынын никеси болсо керек. Анткени никеси төрөлүп калган өзүндө башында бисмилла жок, береке болбойт деген маани. Анан ажеке ушуга кошумча суроо. Кыргызда бир бале бар, илгертен келаткан. Тукум алуу деген. Угуп жүрсөңүз керек. Ооба, угуп жүрөбүз. Бул
adal bolgonuna dalil jok. Daima aram jol menen jasalgan. Uşul kандай? Emal tuura emes. Biroq janagı 4 nike desek hazır ayaldar emes, erkekler dele çıkıp men taң kaldım. Bu erkekler bilbeyim. Oşoga karşı bolgondorgo kүйüp ketem da. Oşol tukum alat. Ana biz 2 ayal al degen dele eşmat taşmatga padret ele al degen jerimiz jok. Oşol ala turgan, kolundan gelgen baga turgandarga. Ana hepde 1 ayaldı baga albay zorgo жүргөндөргө, 1 ayaldan korkondorго, kolundan gelbegендерге, ден соолугу жокторго, бул жытвайларга, жетелемелерге экинчи ayal öz aşçı bolot alarга. Аларга кереги жок. Misal üçün bizde 150 min ayal aşık eken. Egerde 150 min erkek 2 ayal alsa problema çeçilet, же болбосо 75 min erkek 4 ayal alsa mesele çeçilet degen söz. Anda kıyındarыбыз bardыр misal üçün. Jo ilgeri мындай башка маанидеги суроода ilgeri ушу баатырлардан, атактуу кишилерден ушул бир акырын элге билгизбей түнөтүп алып ошолорду үйүнө. Анан ошолордон тукум алып калуу деген бир бале болгон экен да. Ошо кыргыздын Эми бул салтында. жана аныңыз түшүндүм мен, бирок молдочулук кылып кыйгап мындай туура жолун айтып аткан келебезим. Болбосо жана жеңгенин бир саны кайнысыныкы деп эле жыргап эле ошентип 60ка чыккан, 70ке чыкканда 90бай дегендер ошо кайнысынан пайда болгон балдарды айтып эле жүрүшөт анын бардыгы. Айылчылап кеткендер тиги абышканын токолу менен анын классташы болбойт жана небереси мисалы үчүн. Ал туура эмес шарият боюнча. Бирок жанагы ошол ушундай эле тукум алгысы келсе, анда айтматып окшо 2 ayal алып бериш керек да, ошентип балдарды көбөйтүш. Экинчи ayal албаса ширин кайдан чыкмак дагы депутат тарактан болот эле мисалы үчүн. Ошон үчүн ында кыйындардан 4 ayal алып берсе жакшы эле болот. Рахмат.